Арбаңыздар кызырлуу кыргыз журтум, эгемен элим. Сыйга сый, сыраяка бал дейт кыргыз эли. Коомдогу адамдардын мамилеси заманга жараша, адамдардын пейилине жараша түрлүү өңүттө өзгөрүлүп турат экен. Бирөөнө эрте берет экен, бирөөнө кутту кечирээк берет экен. Башкача айтканда, коомдогу адамдар ар түрлүү жашоосуна, турмуш шартына, байлык бийлигине жараша туура эмес мамиле, туура мамиле кылган учурларды көп кездештиребиз. Ошол эле учурда кыргыз эли чоңдугуна чокойм, байлыгына байпагым деп андай какайгандарды өз ордуна коюп келгенин да билебиз. Деги эле ушул какайганга какайгын пайгамбардын уулу эмес, эңкейгин атаңдан калган кул эмес дегендей, коомдогу мамиленин тең салмактуулугун сактоодо кыргыз эли кандай аракет кылган, биз бүгүн ушул тууралуу кеп козгойбуз. Биз менен бирге болуңуздар. Тоону сүйүп бийиктикти самаган, тоо желинен толкуп турат демибиз. Тоолуктардын ток-шоусу кайрадан, толкуп мына оболотор кезибиз. Көрсөтүүбүздү баштан аяк ыргак күү менен колдоп коштоп, Нурзат Орозалиева жетектеген Сезим комузчулар ансамблы. Кош келипсиздер. Көрсөтүүбүздүн серепчилери менен тааныштырайын. Акын педагог Айтмырза Абылкасымов агайыбыз. Педагог илимдердин доктору, профессор, Кыргыз-Түрк Манас университетинин педагогика кафедрасынын башчысы Акматалы Алимбеков агайыбыз. Эл аралык башкаруу, укук жана бизнес академиясынын жаштар иштери боюнча ректордун жардамчысы Бакыт Асанов мырза. Кош келипсиздер. Студиябыздын алгачкы коногун чакырабыз. Театр ишмери Турар Рыскылбек агайды студияга чакырабыз. Турарда студиябызга кош келипсиз. Саламат, рахмат. Адам баласы ичинде, мал баласы сыртында дегендей, коомдо түрлүү адамдар бар турбайбы? Ошол түрлүү адамдар коомдогу ар түскө боеп тургандай да. Анан ошол боёктуу дүйнөдө деп коем, боёктуу коомдо адамдын адам катары сакталып калуусу, ошол менен катар коомдогу мамилелердин тең салмактуулугун сактап калыш үчүн кандай аракеттерди көрүшүбүз керек? Деги эле ата бабаларыбыз кандай кылган? Ошол элдик билимдерде, этно педагогика деп коебуз, ошолордо кандай өңүттө жөнгө салынып келген? Ушул багытта сөз кылууну туура чечип атабыз. Макалдын өзүн чечмелеп берсеңиз. Какайганга какайгын, эңкейгенге эңкейгин деп. Бул эмнени түшүндүрөт? Рахмат. Бул деген байыркы кыргыз элинин бул ушул кыргыз өзүнүн ар бир эме сактап келген да. Өзүнүн баягы адамдык касиетин, өзүнүн жүргөн турганын сактап келген улуу эл болгон да. Анткени себеби кыргыз эли ар дайым ушул мисал үчүн өзүңдү эр ойлосоң, бирөө шер ойло деп айтып келген да. Анткени себеби ар кандай болбосун өзүнөн бийик коюп келген. Мына ушу менен касиеттүү да. Ошондуктан жанагы кээ бир баягы мен айтайын дегеним, бул кызык да. Алла Таала адамдарды сыйлаган экен, байлык менен бийлик берип. Көрдүңүзбү? Ошондо мына ошону көтөргөн киши көтөрөт экен да. Бул байлык менен бийликтин жүрүп абдан оор. Дөлөт деп коечу. Абдан оор. Муну көтөрүш үчүн эмне деген күч керек? Ал эми мээнет, бул жалпак. Муну көтөрбөс айлаң жок. Ошон үчүн кыргыздар ар дайым өзүн баягы тең салмакта алып келген да, дөлөтүн сактай билип, өзүнүн ким экендигин, ошон үчүн мына мен айтайын, какаям деген, ар ким өзүн билген. Ал эгер какайып койсо ал ким экен? Мен де эңкейим деген бул эң жеткен маданияттын, кичпейилдиктин, бири-бирин урматтоо, сыйлаанын эң жеткен чеги болуп эсептелет. Көрдүңүзбү? Анан азыр эмне? Баягы бирден чиренип калгандар. Муну кыргыз эли жаман көргөн. Бул эмне? Баягы кыргыздын бир сонун сөзү бар. Жаман атка жал бүтсө, жанына торсук байлатпайт дейт. Бирденге болуп калганда эле кыртышып сүйбөй, теңин албай, монтип калган, ал деген кыргызга жаккан эмес. Канчалык кыргыздын сонун сөзү бар. Дарак мөмөт түткөн сайын башын төмөн ийет дейт. Канчалык дөөлөт күткөн сайын,
Канчалык байлык бүткөн сайын, канчалык бийлик келген сайын адам баласы ошону көтөрүп билиш керек. Ошончолук кичпейил болуш керек, жатык болуш керек. Ошондон жанагы чыртый палагандары кыргыз эл жактырган эмес. Сырада айткан, дароо айткан. Эй, сен эмне болуп калгансың дейт. Эмне болуп калгансың? Сен баягы эле. Ошон үчүн муну балдарда отурат, баарыңар отурат. Адам баласы ар нерсени көтөрө билиш керек. Ошону менен кыргыз эл улуулугу менен айырмаланат. Жакшы. Мынагу баягы күйгөндөн айтам бир сабак дегенде күйгөн киши чыгарат экен да бир чыгармачылыктарды, мисалы макал деле. Ошондой кишилердин бири чыгарып келсе керек, мисалы маңка элди тоотпойт экен. Монтип мойнун мурдун көтөрүп, эл маңканы тоотпойт деген сөз бар. Ансарындай ошол сиз айткандай эле коомдогу түрлүү адамдарды деле баягы акырын бассаң аксак, катуу бассаң тас кактайт болуп сөз болбош үчүн бир экинчиси коомдогу башка дагы жаштар бар, башка дагы адамдар бар. Аларга терс таасирин тийгизбеш үчүн, жок дегенде жамандыгын тийгизбеш үчүн аларды теске салып келген экен да. Ушундай теске салып келүү, тартипке чакыруунун бир кандай бир жолдору бар. Биз айттык, мисалы сөз жанагыдан макалдарды чыгарып, аларды бир алардын баягы жүргөн турганын мисалы келтирип сындап дегендей да. Анан башка кандайдыр бир жолдору болгонбу? Мындай да, жанагы кыргыздын сонун сөзү бар. Баш кесмек бар, тил кесмек жок деген. Бу деген ошол ар дайым азыр демократия деп атпайбызбы? Кыргыз элинин илгери болгон демократия. Анткени себеби өзүнүн пикирин, өзүнүн ой пикирин тайманбай айткан, мейли башыңды алып чал. Бирок мен деп баягы өзүнүн ички өзүнүн ой пикирин ошо менен кыргыз эли улуу болгон. Анан азыр эмне болуп атат? Эми аны көрүп атасыңар, эми аны айтып кереги жок. Ошон үчүн ар дайым кыргыздар сөздү баалай билген. Сөз өзүм өлгүнчө сөзүм өлгүнчө өзүм өлсүн деген. Андан кийин жанагы өзүм өлөйүн, бирок пейилим кудай албасын деген. Пейил жанагы адамдын мүнөздөрү, ар нерсени көтөрө билиш, кызматы болобу, байлыгы болобу, же ар кандай дөөлөттөрдү көтөрө билиш. Ошон үчүн кыргыз ар дайым өзүн баягы көтөрө билими менен мына түбөлүктүү жашап келген кыргыз ушундай болгон. Улуу эл болгондо, анан ал ар кандай баягы жанагындай терс көп кетмей, анан айтат жанагы бул эмне чытырайып калган дейт. Ал баягы бала жештикеси жок эле, кичине байлык күткөндөн кийин таанып алган турбайбы деп баягы мындай сын менен карайт да. Ошон үчүн кыргыз эли умандуу эл, акылман эл, дөөлөттү дагы, байлыкты дагы, жокчулукту да, барчылыкта көтөрүп билген эл болгон. Кыргыз элинин баягы тилинин үстүнө каймак болуп чыгып калган накыл сөздөр менен аталышын өзү чоң нерсе. Анткени бул кыргызда өнөрдүн да, билимдин да башаты тил деп эсептелген. Мына ушунда жатат, тилде жатат баардык нерсенин баардыгы. Мына ушул ал эми бул ушу тилге хан да баш ийген, карапайым адам да баш ийген. Өзүнүн жүрүм турумун, оюн ушу сөзгө карап, тилге карап жөнгө салып турган. Мына ал эми азыркы сөз какайганга какайгын, эңкейгенге эңкейгин деген сөз мына ушундан келип чыккан болуш керек. Мына агай да жакшы айтты. Бул адам баардык нерсени башкаларды урматтоодон мурда өзүн урматтоодон, өзүнүн керт башын, беделин, адамдык намысын, аброюн, коомдогу ордун урматтоодон башташы керек деген бир түшүнүктү балдарга сиңирүү максатында жаралган бир накыл сөз бул. Анан турмуш деген татаал, адамды басмырлоо, кемсинтүү, теңин албоо, алакчылоо деген баардык жерде мурда да азыр да болуп келет. Адам өзүнүн беделин өзү коргой албаса, анда башкаларга муктаж болот. Ал эми толук жетилген адам, намыстуу адам өзүнүн беделин, өзүнүн намысын өзү коргоого мындай жетиштүү бир даярдыгы болуш керек. Мына ушул нерседен келип чыккан сөз бул. Азыр дагы актуалдуу. Албетте азыр эми буну менин аброюму түшүрүп койду, менин намысыма шек келтирип койду деп бири-бирин сотко берген адамдар көбөйдү азыр.
бул негизи өзүнүн намысын, өзүнүн беделин өзү коргой алыш керек. Мына өзүнүн беделин, өзүнүн намысын коргой албаган адамдарды мурда кыргыз элинде, салтында мындай адамдар урмат сыйга ээ болгон эмес. Туура. Баягы бирөөлөрдөн мамилени, жакшынакай мамилени күтүш үчүн өзүң жакшы болушуң керек. Биринчи кезекте өзүң ошол сылыктагы, сыпадагы, анан башкаларга каарланбастан мээримиң чачкан адам болсоң гана, анан башкаларга үлгү болосуң. Өзүң жакшы болбой туруп, анан кийин башкалардан бир нерсени, жакшы нерсени талап кылуу бул болбогон нерсе. Мисалы үчүн, эмне үчүн аркы какайып атат? Анткени ал өзүн башкалардан жогору коюп атат. Ошондуктан ал какаят. Эмне үчүн берки эңкейип атат, ийилип? Анткени ал корккондан эмес, адамдык сапатынын мыктылыгынан өзүн баягы беркилердин алдында сыйлап, өзүн мындай башын ийип атат. Мына ошон үчүн, мына ошондон улам баягы өзүн сыйлаган киши, ким айткандай, өзүн сыйлаган киши какайганга ал тигилеп пайгамбардын уулу болсо дагы, башка кызматтын чоңунда болсо дагы какайып коюш керек. Ким болуп кетпир деген. Кошомат кылыштын кереги жок деген мааниде болуп атат да. Бул нерсе жалаң эле кече күнүндө чыга калган нерсе эмес. Бул эми мындай нерселер кыргыз элинде дегеле башка улуттарда деле илгерте болуп келген. Бирок улам замандын өзгөргөнүн сайын бул нерсе улам көбөйүп бараткан сыйт. Какайгандар көбөйүп, ага баш ийгендер көбөйүп, анан баш ийгендер мындай тазим эткендер кошомат кылып тазим эткендей болуп сезилип атат да. Ошондуктан мүмкүн болушунча ушул макалды мындай жүрүш туруштун тигиси эрежеси катары кабыл алып туруп, биздин жаштарыбыз мүмкүн болушунча өзүн биринчи кезекте таза алып жүрүп, анан кийин башкалардын алдында баш ийбестен, анан башка бир сылыктардын алдында өзүн мындай тег жакшынакай алып жүргөнү ылайык болот деп ойлойм. Мисалы, сыйга сый, сыраякка бал деп атпайсызбы? Сыйдын кулу болуу. Мисалы, баягы ушунчалык сыйлаган сайын ошо сыйга сыйдай жооп бериш керек да. Мисалычы, акыркы учурда дейбизби, же болбосо мурда дейбизби, сыйдын түрү болуп келген. Формасы дагы баягы формасы өзгөргөн менен өзү калды да сыйлоо маселеси. Анан жакын адамдар сыйлоо, башка адамдар сыйлоо ал өз жолу менен, бирок дагы ушул кандайдыр бир ийгиликке жетиш үчүн, кандайдыр бир жеке кызыкчылыгына жетиш үчүн, бийликке же болбосо кызматка жетиш үчүн деле сыйдын түрлөрү көбөйүп кетпедиби? Анан бул жанагы сыйга сый, сыраякка бал деген критерийдин супанын секинин алкагында тигил мамилелердин бир ордун тактап берсеңиз да. Эме мындай да, сыйга сый, сыраякка бал деген мунун эң чоң мааниси бар да. Эң чоң мааниси бар дегеним, анткени себеби сыйга сыйгадарында жооп бериш керек. Урмат сый менен. Анан азыркы бир ушундай болуп кетти. Азыр сый деген каяка кетти? Анын байлыгына, анын бийлигине, ошо бир сыйлаганда азыр мындай болуп калды. Илгери андай эмес болчу биздин бала кезинде. Ошо бир пайдасы тээр бекен. Ошо балага карама, кызмат боюнча балыкчы болобу деген сыяктуу, бул өзү өтө начар нерсе. Ал эми кыргызга караган эмес. Ошо кишинин, мисалы үчүн айылда анын эмесине, анын сый урматына, анын жүрүм турумуна, анын мамилесине, анын кылган үй бүлөсүнө, эл журтуна кылган айылдагы мамилесине карата ошо сый урмат кылышкан. Ошон үчүн мына биякта сонун сөздөр айтылды. Сөз биринчи орунда турган. Себеп дегенде илгерки мыктылар жанында кылыч, найза эмес, жанына сөз билген, акылмандарды алып жүргөн. Сөз билген. Анткени себеби сөз деген менен жыгылган турбайт. Ал эми кылыч менен жагылып баш өлүп калат, анан ишти кылбайт. Бирок сөз дегенди баалоо, ошон үчүн акылман, билерман, жакшынакай адамдарды ошол билермандар алып жүргөн жанында. Анткени себеби сөз менен кылыч менен чапкандан көрө сөз менен чапкан турган эмес. Ошон үчүн сөз биринчи
орында турат деп эсептеймин. Ошон үчүн баарыңар турасыңар, сөздү сыйлай билели, урматтай билели. Мисалы кичпейилдикти бир байкуш катары же болбосо бир алсыздык катары туйгандар бар да. Бар. Илгери деле ошондо ким билет, бирок дагы азыр мисалы жанагы мындай кичпейил болуу эңкейип атпайсызбы? Мисалы адамды каруу менен эмес, сый менен гана ийгерилет турбайбы? Сөзгө келтирип турчу. Анан жанагы кичпейил болгон кезде, мисалы элпек болгон кезде аны бир алсыздык катары же болбосо бир башка бир тайыз неме катары туйгандар да бар да. Анан бул маселеде кандайдыр бир ортолугун табыш керек, кандайдыр бир тең салмактуу табыш керек. Өтө эле жана антип жапакеш болуп кетиш керекпи же мындайда Мирхамит, топтора жакшы суроо болду. Анткени себеби жанагы сый урмат менен кошоматчылыгын айырмасы асма менен жер дейт. Кошоматчы. Эгер ажырымы кайрадан башталат, мисалы үчүн билинип турат. Мисалы үчүн кошоматтык сый менен адам катарында сый кылган өзүнчө чоң маселе да. Ошон үчүн биз ар дайым адам катарында ошонун ким экенине караганда сый көргөзсөк, ошо биринчи орунда турат да. Биринчи маселе. Сыйлашуу татыктуу бир жорукка, татыктуу бир ишке карата гана сый болуш керек мындай. Эч качан бир жасалма, бир пайда көрүү сыяктуу бир максат менен сыйлоо бул сыйдын эрежесин бузууга алып барат бул. Азыркы учурда тилекке каршы мындай агым, тенденция бул жанагы ар кандай формада, мына пайда көрүү формасында, же жакындашуу, чөйрөсүн кеңейтүү формасында көбөйүп мындай тамырлап кетип атат. Бул деген баягы өзүнүн наркын бузат андай адам. Бүтүндөй коомдогу адамдык мамилелердин наркын бузат. Анан барып бул салтты бузуу менен барабар болгон. Туура. Сый деген өзү сый деген бар, анан тырмакчанын ичинде сый деген бар да. Ошол сый деген бул чын дили менен, ошол башка бирөөнү мамилесин, ошонун адамдык касиети менен жакшынакай көңүлүнө жакса, аны сыйласа, бул сый болот. Ал эми кандайдыр бир нерсени үмүт кылып, кайсы бир нерседен пайда алганы сыйлоо, бул жана тырмакчанын ичиндеги сый болуп атат. Кээ бир учурларда ошол коомдо ошол жана тырмакчанын ичиндеги сый көбөйүп кеткендиктен ошо коомдун мындай деградация деп коет го, бузулушуна алып бараткан жерлер болуп атат да. Мына ошондон этият болушубуз керек. Ана жанагы бир нерсени айтайын. Мына мен ушул жашка келгени, мен сыймыктан эскерем. Улуу адамдар менен мен замандашып калдым. Ушул Айтматов, Түгел Сыдыкбеков, жана Мурат Рыскулов, акенежилер менен жанагы талап атат. Буларды мен ушулардан таалим алганыма, ошолордун таасири менен ушул жашка келген мен сыймыктанам да. Себеп дегенде алар дөөлөт, талант берген. Ошо талантты пайдалана билген. Ошонун ичинде урмат сыйга ээ болгон да. Эч кандай мындай бир секирип кетмей, көбөп кетмей, тигиндей болгон эмес. Ошондуктан ушундай улуу инсандар менен биз сыймыктанышыбыз керек. Ошондой инсандар азыр да бар. Ошондон жанагы дагы элде азыр өзүнчө болуп кетпедиби? Кыргыз айткан, менде болбосун, элде болсун деген. Элди түлкү ач көлбөйт деп айткан. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн баштыктагы төбөн башаман болсун деген. Ошон үчүн биз ар дайым мына жашоо турмушта айтып атпаймынбы? Канча жашасак дагы, жашап көрсөк дагы эң бир адамдык сапатты жоготпой, ыйманыбызды жоготпой, абийибизди жоготпой, бул турмушта өтүп кетсе, ошо балдарга түбөлүктүү калат. Керемет, жакшы. Турата анда сиз үчүн, жалпы конокторубуз үчүн Сезим Коомчулар ансамблинен жагымдуу чыгарма тартуулайбыз. Рахмат.
Азамат. Турар ата бизге келип, керектүү кеп, омоктуу ойлорубуз менен бөлүшкөнүңүзгө ыраазычылык билдиребиз. Күбөлүк болсо ата. Рахмат. Жакшы барыңыз. Рахмат. Филология илимдеринин кандидаты доцент Аскар Медетов агайды студияга чакырабыз. Аскар агай студиябызга кош келипсиз. Дагы бир жолу. Мындай алганда ар бир адам тең да. Баарыбыз бирдейбиз, организмибиз деле жер шарына адам болуп жаралганыбыз бирдей элебиз дегендей да. Эч ким эчкимден артык эмес дегендей. Бирок дагы коомдо өзүнүн акыл эсине жетишкен ийгиликтерине жараша, болбой эле баягы адамдарга жараша мамиле да ар түрдүү болуп кетет экен да. Анан ошол өңүттү алганда ошол Манас атабыздын ордуна ошол эпосту деле айтылып калат баягы Манас дегенде барбай атышат экенсиң, чайлы өлгөн чанашта дардай атышат экенсиң деп атпайбы? Башка айтканда өзүнүн сөзү менен андай дардайган барбайгандарды теске салып койгон экен да кыргыз эли. Ошол баягы доор өзгөргөнү менен коомдук формат, коомдук мамилелер өзгөргөн жок да. Ушул өңүттөн алганда да теске салуу маселеси ушул эпостун мисалында айтып берсеңиз да, кандай жүрүп келген? Эми кыргыз элинин ушул элдик өзөкү чыгармачылыгы өтө бай. Бизде айрым учурда айтып калышат, бизде кыргызды тоолор сактап келген деп. Албетте, тоолор да сактап келген, бирок эң биринчи бул руханий турмушу, элдин руханий турмушу, ошол Манас жана ошол эле элдик өзөкү чыгармачылык, анын жанрлары бизде ушунчалык бай да. Кыргыз эли өзөкү чыгармачылыгын бул өзөкү маданиятта өзгөчө маданият дүйнөлүк деңгээлге ушунчалык бийик деңгээлге жеткиришкен. Ошон үчүн ошо илгертен бери ушул эл өзүнүн руханий турмушу менен өзүнүн улуттук аң сезимин өстүрүп, маданиятын калыптандырып, өзүнчө өзүнүн мендигин жоготпой жашап келген да. Анан ошол балдар бакчасы жок эле, мектеби жок эле, университети жок эле, балдар тарбияланган. Себеби дегенде ошол кичекейинен баштап ушул сөз менен, чыгармалар менен ошол Манас баш болгон. Ошондой эле башка дагы биздин тиги майда эпостор, кенже эпостор, ошолордун баардыгында кыргыз элинин турмушу, ошондой эле коомдук мамилелери, адамдардын ортосундагы мамилелер, мүнөздөр, ошондой эле баатырлардын тагдыры, элдин тагдыры, ушулардын баардыгы чагылдырып келген дагы ошол тарбиялаган, мындайча айтканда, тарбиялаган. Ал эми азыркы бу кыргыз айтат эмеспи, 50 жылда эл жаңы, 100 жылда жер жаңы деп. Акыркы 100 жылда эле бизде чоң тарыхый өзгөрүштөр болду. Мисалы үчүн көчмөн жашоодон социалисттик коомго өттүк, мамлекет эгемендүү, андан кийин эгемендүү мамлекет болдук. Ушул чоң тарыхый өзгөрүүлөр, мындайча айтканда, катаклизмдер деп коет. Ошол өзгөрүүлөр биздин улуттук аң сезимибизге, коомдук мамилелерге, жеке адамдардын ортосундагы мамилелерге өзгөчө таасирин тийгизип атат. Көп нерсеге ээ болдук, көп нерсени да жоготтук, мындайча айтканда. Сыйырды сыйласаң акыр казаңдайт деген бир макал бар го. Сыйыр деген эми уйда. Ооба. Башка айтканда ашкере сыйлап ийүү менен да кандайдыр кесепет тартып калабызбы деген ойдон. Бул баягы көпкөндүкпү же ээсин сыйласаң итине сөөгөр кыт дейт. Ошондой да. Ушул мамилелердин баардыгы мына акыркы мезгилде ушу эме болду да. Мисалы үчүн тиги жеке адамдардын ортосундагы мамилеге өзгөчө таасирин тийгизди да. Ал эми бизде чындыгында эле жанагындай ошол мурда биздин
элдик чыгармалардын негизинде ошо Манастын негизинде тарбияланып келген. Бирок ушул акыркы мезгилде ошо 20-30 жылдын ичиндеги жалпы эле дүйнөдөгү ааламдашуу процесси ушулардын баары бизге чоң таасирин тийгизип атат да. Эми ушул жерде ушу биз өзүбүздүн улут катары жүзүбүздү жанагы өзүбүздүн каада салттарыбызды сактап калуу маселеси чоң проблема болуп атат. Илгертен келаткан ошол тиги улууну урматтоо, кичүүнү сыйлоо, Манастын өзүндө деле айтып атпайбы, Манас деп койсо барбай атышат экенсиң деп. Сын кадимкидей эле сын конструктивдүү азыркы тил менен айтканда сын болуп атат. Ошону ага киши да туура кабыл алып, ошол баатыр, ошол айкөл адам мисалы үчүн да туура кабыл алып атат. Туурабы? Ал ошо хан болуп турган кезинде айтылган сөз. Ал бала кезинде, чеке кезинде эмес. Ошол эл башкарып, хан болуп, кыргыздын башын кошуп, бириктирип турган мезгилде, болуп турган кезинде айтылып атат ошол сөз мисалы үчүн. Демек, ушул бизде ошол мурдатан эле чындыкты бетке айтуу, кемчиликти айтуу, бул албетте калыптанып калган элибиз. Баягы мен киммин, мен бир акын жаман сары, колумда койкоңдогон калем сабы, энекем эптеп төрөп койсо керек, элимде көбөйсүн деп, адам саны деп. Бул акын Байдылда Сарнагоев өзүн өзү сүрөттөө берип атпайбы? Азгандай ушул канчалык Байдылда Сарнагоев бийик болсо дагы, ушул менин энекем эптеп эле төрөп койсо керек, элдин бир санын көбөйтүү деп атпайбы? Бул сөздөн улам баягы ойлоп атам да, ушул улук болсоң кичик бол депчи. Асманга чык, мен бутуңдан түртөйүн, ошол кезде алдартыңды караарсың. Адам болсоң чийит түкүрүп төбөмө, адам болсоң колдон тартып аларсың депчи. Карабайсызбы? Мына ушул ырсаптарында деле маселен ал акындын ким экендиги айтылып жатат да, маселенчи. Сен асманга чык дейт. Мен бутуңдан түртөйүн дейт да. Анан сен ал асманга чыгып ал какайды да. Какайып, керкейип, көзүн май басып, чачына чаң жугузбай, эч кимди баягы бутуна түрткөн кишини тырмагына теңебей, сен ким элең дегенчелик баягы жаман атка жалбызчы жана торсуп байлатпайт деп тиги Турар атабыз жогот айтып кетпедиби? Вот ошондой учурлардагы ошондой адамдардын эмоциясына, ошондой адамдардын ким экендигин таанытууда ушул макалдын орду абдан чоң экен да. Манас эпосу тарбия деген тема менен башталат. Манастын балалык чагы. Манас жөн эле бир көктөн түшкөн же Алланын амири менен жаралган бир инсан болуп, фантазиядан жаралган инсан эмес. Тикеден тике кыргыз тарбиясынын продуктусу бул. Туундусу мына. Карасаңыздар, кичинекей кезинен мынабы 4кө чыкканда байбичесин айтып атат Жакып. Карасам дейт, балаңдын акыл аз дейт, байлык камас дейт. Андан көрө дейт, койчуга малай кылып берели дейт. Сөз айтууга жатыксын дейт, сөгүп ышып катыксын дейт. Мына тарбиянын программасы. Азыр да кое албай келатабыз ушуну мындай. Сөз айтууга жатыктырып, сөгүп ышып катыктыруу деген азыр да проблема мына. Ошо проблеманы. Манастын эң акыркы сабыда ушу тарбия темасы менен коюлган. Манас өлөр алдындагы айткан кеби, керези ушул тарбия болгон. Мына Ханикейге айтат. Хан өлгөндө дейт, катынга кайын жакын болчу дейт. Семетейди алып мен өлсөм дейт, менин артыман сен өлүп дейт, Семетей жетим калып өртөчкөндөй болбосун дейт. Андан көрө дейт, мына агайын туугандардын мындай немесинен качып, кайныңа качып кет дейт мындай. 12 жашка чыккыча Семетейди атаң Манас жериң талас дегенди угузба дейт мындай. Мына эң нарыктуу адам, баатыр адам Исмайылдын баласы деп бактыр дейт. Анткени билген жетим адам жер көз болуп калат, баатыр чыкпайт деп айткан. Мына ошо менин купулума толсо дейт, мындай баатыр болуп тарбияланса дейт, ошондо таласка жөнөт дейт. Ошондо арбагым кайра бир тирилип, таластын кире бериш жеринен күтүп алат дейт мындай. Мына тарбия программасы Манаста ушунчалык терең, ушунчалык масштабта коюлган мына. Мамлекетибиз жок болсо дагы балдарда бүтүндөй баардык элде мамлекеттүүлүк сезимди мамлекети бар элдерде эле калыптандырып келген. Мына бунун тарбиялык күчү мына ушунда турат да мына. Ушул бизде жаштар да көрүп атат дегенде, жаш муундар да көрүп атышы мүмкүн. Ошол жаш муундарга бирсе кеңеш иретинде айтсаңыз да,
коомдогу түрлүү кырдаалдарга, жашоонун түрлүү кырдаалдарына туруштук бериш үчүн, туруктуу болуш үчүн, эмоция калтырбаш үчүн, өзүнүн огунан чыгып кетпеш үчүн, жанагындай эле коомдук мамиленин тең салмактуулугун кармаш үчүн кандай эмнелерге көңүл буруш керек? Эми баардык учурда ошол деги эле адамдык мамиле бул маданияттын белгиси да, билимдүүлүктүн белгиси. Ошол адамдардын ортосундагы мамилелерден билинет да адамдын канчалык деңгээлде ошол маданияты, билими, адептүүлүгү, тарбия, мунун баардыгы албетте тарбиядан, билимден келип чыгат. Табигый дагы өзүнүн окум тукумунан келаткандагы мүнөздөрү болот албетте, бирок ошол тарбия да. Анан эми биз эң биринчи ушу жаштар, келечек муун, ушу балдар бакчасынан баштап, албетте биз балдарга, кийинки муундарга, жаш муундарга жакшы тарбия, жакшы билим, терең билим беришибиз керек. Ошондолар жанагы коомдо ошо маданияттуу, жакшы, билимдүү мамлекетибизди, коомубузду өстүрө турган жакшы муун болот. Аскар агай, сиз үчүн, жалпы телекөрүүчүлөр үчүн Сезим Комузчулар ансамблинин жагымдуу чыгымына тартуулайбыз. Аскар агай бизге келип, керектүү кептериңиз менен бөлүшкөнүңүзгө ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиз ийгилик болсун. Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиясынын маалымат катчысы Кутмырза Жакыбалиев мырзаны студияга чакырабыз. Ар кимде бар бир кыял, ал кыялды ким таяр дейт. Ар кимде ар түрлүү кыял бар, мүнөз бар, каада бар дегендей. Ошого жараша, мисалы ар бир адамга өзүнө жараша мамиле кылып атып, адам өзү калбай деле алышы мүмкүн да, мындай караганда, ар бирине көңүл бурөр дегендейчи. Бирок дагы адам ириде жогоруда агайларыбыз айткандай, өзүн туура калыптандырса, өзү тең салмактуулукта болсо, бул мамиледе да тең салмактуулук кармай алат деген пикирди айтпады. Ушул өңүттө суроо бергим келип атат да. Мамиленин тең салмактуулугун сактоо менен коомдогу тең салмактуулукту, тынчтыкты сактай алабызбы? Албетте, ошол баардык коомдогу тең салмактын баардыгын ошо мамиле сактап турат да.
эгерде адамдар арасындагы мамиле бузулса, коомдогу тең салмактуулукту сакташ кыйын да. Себеби эки адамдын башы бирикпесе же болбосо кандайдыр бир маселеде бир бирдиктүү бир пикир жаралбаса, анда коомдогу тең салмактуулукту сакташ өтө кыйын да. Анан мисалы кыргызда жакшы сөздөр бар. Таш менен урганда аш менен ур, атаңды өлтүргөнгө апаңды алып бер деген. Бул кыргыздын айкөлдүгү да. Айкөлдүк. Мындайча айтканда аябай бир адамдык сапаттын жогорку деңгээли да. Андай учурларда болгон, илгери баягы Манастын айкөлдүгү же болбосо айкөлдүк боюнча өтө көп мисалдар көп да. А бирок бүгүнкү күндө кандай? Бүгүнкү күндө ошол айкөлдүк кылам деп сени таш менен уруп атса, аш берсең, ашыңды жеп туруп кайра таш менен ургандар бар. Кой деп уялып калгандын ордуна. Эми ар кандай адамдар бар, бирок тең салмактуулук жөнүндө сөз болсо, албетте адамдар арасындагы, ортосундагы мамиледен башталат болуш керек деп ойлойм да. Мисалы, сөзүмдөн чыгып атат, биз улуулардан эмнени алып атабыз? Ошону кийинкиге беребиз. Туурабы? Ошол эле учурда өзүбүздүн адамдыкты сактап калуу, мурдадан келаткан жаман нерсенин түп тамырынан кесип туруп, жакшыны улап кетүү деген бар да. Баягы биздин ким билет эми агаң башкача болуп калышы мүмкүн, балким атаң башкача болуп калышы мүмкүн, балким ошол кайсы бир деңгээлде чөйрөң башкача болуп калышы мүмкүн дегендей. Бирок баягы кыргызда жакшы макал бар. Чүкөн коночок болсо сакагыл, иниң билесек болсо агагыл дегенде. Эгерде акылдуу чыкса, мисалы, эмне үчүн инилердин деле кебин укпаш керек деген сыяктуу да. Бул ал сөз менен сен кичүүсүң, сен жашың кичинекей, сен биякта тур деген сөз эмес, болгону баягы кайсы бир деңгээлде ал да ийгилүүгө жатабы деген пикирди айткым келет да. Эң туура, эми туура пикир чыгып атса, туура акыл чыгып атса, мындай бир асыл ой чыгып атса, анын кичүү болобу, ким болот, аны алыш керек жакшы жагын. Мисалы, айрым мен студент кезде мугалимдерден окучумун, профессор сөзсүз эле өзүнөн жогорку профессорлордон сабак алыш керек, профессор кээде студенттен да сабак алып калышы мүмкүн, айрым бир учурда. Деген да сөздөр уткам да. Эми акыл жаштан, асыл таштан деп коет го. Эми ар кимдин жана жогоруда өзүң айткандай, ар кимде бар ар кыял, ал кыялды ким тыяр дейт го. Эми ар кимдин кыялы ар кандай. Айрымдар ошону моюнга албашы мүмкүн да. Мисалы, жакшы бир идея, жакшы бир ой өзүнөн кичүү же болбосо өзүнүн шакиртинен чыгып атса, ошону кайсы бир деңгээлде буттосуп аны чыгарбаганга аракет кылуу. Себеби бул кимден чыккан дегенде өзүнөн кийинкиден чыгып калганда өзүн төмөн сезип калышы мүмкүн да айрымдарчы. Ошондой адамдардан бул нерсе бир кайсы бир деңгээлде чыкпай калышы мүмкүн да. А болбосо бардык нерсени алдыга коюп, жакшы нерсени алдыга сүрөө бул албетте кыргыздын мүнөзүнө. Сиз мисалы Союздун аягын көрүп калган, анан жаңы муунду азыркы модерндешкен, аябай заманбап болгон, кайсы бир деңгээлде интернет ишип, кайсы бир деңгээлде көп нерсе жактыра бербеген, кайсы бир деңгээлде баягы чыргоо сыяктуу муундун өкүлүбүз да биз, ошону кылбадык, көп нерсе жактыра бербеген. Ошол муундун өкүлү катары айтсаңыз да, азыркы коомдогу мамилени мурдагы салттуу билимдин үлгүлөрү менен жөнгө сала алабызбы? Союз убагы деп көп улуу адамдар, аталарыбыз айтып калат, ал учурда деген баланчадай болчу, анда деген ширеңке бир тыйын дегендей. Укмуш заман өтпөдүбү депчи. Албетте ал учурдагы мамилени, ал учурдагы бир жакшы нерселерди бүгүнкү үлгү катары алсак болот. Баарын эле ала бербей, иштеп кетүү. Айрым жерлерин албай коюш керек да, айрым жерлерин алыш керек, эми аны иргеш керек да. Ал эми бүгүнкүгө иштеп кетиш үчүн ошон үчүн иргеш керек да. Керектүүлөрүн гана алышыбыз керек деп ойлойм. Ушул эле суроо сиздерге болсун да, айлар. Ушул эле багытта. Какаюу деген сөздүн өзүнүн мындай маанисине алып келсек, какаюу деген лексикалык маанисине алып карасак, маселен, менменсүнүү, текеберлик деген мааниде да, өзүнө башка адамды теңсүнбөө деген мааниде айтылып атат. Анан какайганга какайгын, төбөн көккө жеткенче пайгамбардын уулу эмес деп атпайбы? Маселен, пайгамбар деген сөз баардыгынын улуктардын улуусу, маселен, улуулардын улуусу дегендейчи. Анан ийилгенге ийилгин атаңдан калган кул эмес деп атат да. Маселен, кул ошол баардыгына макул, баардыгына ийилип турат да. Анан ошого эле сен ийилбе, башка адамдарга дагы ийил деген мааниде айтылып атат да. Анан мен ушул жерден дагы бир маселени айткым келип атат. Бул жеке эле сый урмат, анан башка бир адамды сыйлоо же кадырлоо же ошолор менен тең ата мамиле кылуу эмес. Буну маселен журт башчылары
эл башчылары дагы Манас атабыздын 7 осуятында улуттар аралык ынтымак, достук жана кызматташтык деген бир жакшы осуяты бар да. Ушул осуяттын негизинде дагы маселен ушул кыргыз эли, Кыргызстан мамлекети башка мамлекеттер менен дагы тең ата сыйлашып, тең ата кадырлашып, тең ата кызматташса деген дагы ойду айткым келип отурат да. Маселен биздин журт башчылары, ажоолорубуз да маселен башка өлкөлөрдөн инвестиция тартууда, маселен экономикабызды өнүктүрүүдө, ушул элдин социалдык турмушту жакшыртууда, билим деңгээлибизди маселен чыңалтууда, маселен да мындай күчкө келтирүүдө, башка өлкөлөр менен дагы кызматташууда какайганга какайгын, ийилгенге ийилгин деп, достук жана кызматташтык жагына келгенде дагы ушул макалдын орду абдан чоңбу деп эсептейм да. Дайым эле бул универсалдуу баалуулук болгон эмес бул. Какайганга какайуу деген бул тескери да жорук болгон кээде. Анткени каяш ачыл, карыш узабайт деген сөз бар кыргызда. Каяш айтканга каяш айтканда бул коомдо, элдин ичинде жаман жорук башталган бол. Кыргызда эмнени жаман көргөн? Бирөө жамандык кылса, кайра ошого жамандык кылганды жаман адам деп эсептеген. Гекти гана жаратат деген. Гек сактоо болуп калышы. Гекчил адам эң мындай суук адам катары эсептелген мынабы. Карасаңыздар, эмне деген өрнөктөр бар мынабы. Манаста маселен бир кыргыздарды басып, кайра аларды кыргыздар басып алганда Манас талап тоноочулукка жол берген эмес. Мына ошо душмандын үйүнөн бир жыртык ийне да көтөрүп келбейсиңер деп буйрук берген мына. Кеңеш айтышкан. Мына душмандын басып алганда эң биринчи мынабы. Ошол душмандын болсо дагы аял затына, жаш баласына кол көтөрбөш керек деген. Анткени жоокер деген, мындай эр жигит деген бул статуска туура келбейт мындай. Ал каракчылыкка туура келет деген. Мына карасаңыздар, тарыхта мынабы жамандыкка жакшылык кылуу салты болгон Кыргызда. Мынабы өткөн замандарда, мынабы Караколдо, мынабы ормондун куну бүтө элек мезгилде Шабдан мына эки уездин жыйналышына барып калат. Анан ошол жерде Кадыр жана Тилек деген эки бий Шабданды абдан шылдың кылышат. Өзүнүн жылкыларын ичинен, минип барган жылкыларын ичинен союп берип, аябай шылдың кылышат. Анан экинчи жылы бул Шабдандын жеринде ошондой топ өтүп калат, эки уездин тобу өтүп калат. Анан Шабдан эмне кылат? Ошол шылдың кылган адамдарга алдына ат мингизип, үстүнө тоң кийгизип жөнөтөт. Анан баягылар келбей калат деп да коркушканба, эл өзүнүн эли. Барганда эле биринчи суроошу болот. Шабдан кандай тосуп алды десе, алар унчукпай туруп бир эле сөз айтып, атын чаап кетип калган экен. Шабдан кемеңгер экен деп. Мына ошон үчүн кыргызда сөз бар. Кемеңгердин кеги болбойт деген сөз. Бул улуу жорук бул. Бул бүтүндөй бир муунду тарбиялаган, бир жөнөкөй окуя бул канчалык муунду тарбиялаган мынабы. Мына ушул нерсе мынабы карасаңыздар, мына Чыңгыз Айтматтын Балалыгым деген китеби чыкты го, ошондо да бир ушундай окуяны айтат. Жанагы уюн уурдап кеткен баягы ууруну издеп атып салам деп мылтыкка асынып жөнөйт да баягы. Анан бир аксакал чыгат алдынан, эми Кызыр деп жазат Чыңгыз Айтматов. Ошол айтат мындай: гек кубалаган адам жакшы болбойт дейт. Гек дайыма адам менен жатып, адам менен уктайт дейт бул дейт. Өтө жаман нерсе дейт. Гекти унутсаң, сен бактылуу болосуң дейт. Мына ошол жерде анан шарт артма кайттым дейт, өтө катуу таасир этти дейт. Булардын баардыгы сабактары, bunun баардыгы сабак, bunun баардыгы кийинки муунга айтыла турган, үйрөтүлө турган программалуу иш-чаралар болуш керек. Анткени тарыхый сабактарсыз салт болбойт мындай. Салтсыз адам болбойт мындай. Салтсыз тарбия болбойт мындай. Салттык маданиятты муундан муунга өткөрмөйүнчө биз толук баалуу
эл бола албайбыз, улут бола албайбыз, адам бола албайбыз мындай. Буну өткөрүүнүн көп түрдүү каналдары бар мына. Мектеп программасында ушул улуттук баалуулуктар адамды калыптандыруунун өзөгүн түзүш керек мындай. Өзөктүү баалуулугун түзүш керек. Ал үчүн жанагындай көп түрдүү тилекке каршы бизде бул стихиялуу жол менен кетип атат. Бир мезгилде концепциялар иштелген, адеп сабагы деген программа киргизилген. Тилекке каршы биз ошол бир мезгилде эгемендүүлүк жылдарына улуттук эйфория болуп кеткен экен, эми адеп сабагын азыр окутпай эле коелу деп кайра артка чегинип атабыз. Бул өтө жакшы жашаан эмес бул. Жакшы жашаан эмес. Бул нерселер билим берүү бул милдеттүү түрдө өздөштүрүлө турган программалык иш-чара бул. Эгерде билим берүү ишинде өзөгүнө кое албасак, калган стихиялуу жол менен буну ишке ашыра албайбыз. Мына ушул нерсени дайыма бул эске тутушубуз керекпиз. Эми баягы жаңы биз тиги эгемендүүлүк алганыбызда окута баштады да, бат тиги чет мамлекеттен келгендер эмполор деп коебуз го, ошолор окута баштады. Толеранттуулук деген эмне дегенди. Анан толеранттуулук дегенди окуп атып, тиги семинарларда болуп атып, анан кийин биздин жанагы катышкан бирөө айтып атат да, муну батыштагылардан үйрөнбөйлү, башкалардан үйрөнбөйлү. Бул биздин макал лакаттарда, биздин эпостордун өзүндө эле бар го. Мисалы үчүн бир эле нерсе оң жагыңа чапса, сол жагыңды тосуп бер деп атат. Жанагында эң учка чыккан толеранттуулук билимде атаңды өлтүргөнгө энеңди алып бер деген. Жана башка ушул сыяктуу. Эгерде ошондой макалдарды, ошол нерселердин баарысын эгерде биле турган болсок, ошолорду турмушубузда колдоно турган болсок, албетте баягы душманга биротол эле баягы сыйлай бергенге болбойт эми. Душман экенин билип туруп. Бирок ошого карабастан сыйлоо, адамдар сыйлоо, бири-бири менен сыйып урматтуу болуу бул абдан чоң нерсе. Жакшы нерсе. Дайыма ошол. Мындай да жыгаш жумшагын курт жейт, адам жумшагын адам жейт депчи. Жанагы ийилген сыйкор, сыпайыгер адамдардын баарын эле кайсы бир деңгээлде тескерисинче ушул жана какайгандарбы же ошол сыяктуу адамдардын баары жеп койгон жылдардын бир азда, баягы сөзүн каймана иретиндирип алганда. Ушул элдик мамилелердин үлгүсүндө ушундай кандай бир окуяларды айтып бересизби же? Эми мисалдарды. Ооба. Киши жумшагын киши жейт, жыгаш жумшагын курт жейт деп адамдын канчалык жумшак, канчалык ошо жакшы мамиле кылып, айкөл болоюн десе, кайра берки андан пайдаланып, өзүнүн кызыкчылыгына бир тескери жоруктар жасаган учурлар дагы толтура да эми. Анан азыр эми интернеттин заманы болбодубу? Ошондон айрым бир жанагы учкул сөздөр чыгат, көп эле баягы афоризмдер, бардык өлкөлөрдүкү, айрым чет өлкөлөрдү да чыгып калышы мүмкүн. Ошолордон бир жаккандарымды бир которуп жүрөм да. Ошондон бир мисал келтирип берейин. Бирөө чыккан экен, ошол аябай жагып, не принимайте, дейт, мою вежливость за слабость, дейт. Сначала я отношусь всегда ко всем хорошо, а потом взаимно, дейт. Ошону мындай деп котордум. Эгер жумшак, сылык болсом сизге мен, издебеңиз алсыз деген тизмеден. Эң башында бардыгына ийилем, андан кийин карайм сиздин жүз менен. Эми башында албетте тааныбаган адамыңа жакшы мамиле кыласың да, сөз жок. Мисалы бирөө менен таанышып атсаң, ал адамды билбейсиң, бирок жакшы мамиле кылышың керек. Тарбия ошондой, кыргыздын наркы ошондой дегендей. Мейман келсе, конок келсе, аны ким гана болбосун, анын жеки жаатын же болбосо ким экенин тегин сурагыча коноктогон. Аны аттан түшүрүп, кой союп керек болсо, төргө жаткырып, ушундай бир коноктогон. Ошонун эле үлгүсүндө биринчи таанышкан адамга сөз сый урмат көрсөтөсүң. Сыйлайсың, айтканын аткарасың же болбосо мындай каршы пикир айтпайсың.
Анан кайсы бир учурдан кийин ошо мамилелешип, эгерде жакшы адам болсо, жакшы ошо менен жакшы мамиледе болуп кетиши мүмкүн. Айрым учурда ал жакшы адам болбой калышы мүмкүн да. Айрым жерлеринде сен туура сүйлөп атсаң деле каршы чыгып, же болбосо дагы бир ушундай бир адамдык сапаты төмөн экенин көрсөтүшү мүмкүн да. Эми албетте жана ага айтып атат, андайга да кек сактабаш керек. Кыргызда жакшы сөз бар эмеспи? Жакшылыкка жамандык көр кишинин ишидир. Жакшылыкка жакшылык ар кишинин ишидир. Жамандыкка жакшылык эр кишинин ишидир дейт. Эми ал учурда сен кандай мындай бир аракет кылышың мүмкүн? Мисалы, жакшы эгерде туура эмес мамиле кылып атса, сен жакшы мамиле кылып койсоң, жанагы таш менен урган таш менен ур дейт. Айкөлдүгүңдү көрсөтүшү мүмкүн. Ал эми жанагы жыгаш жумшаң курт жейт дегендей, ошентеле берсең, ошондой жакшы мамиле кыла берсең, кайсы бир учурда ошонуңан пайдаланып кеткендер да болушу мүмкүн да. Ошон үчүн эми жана жогоруда айтылгандай бир кайсы бир деңгээлде тең салмактуулукту сактаганга аракет кылыш керек деп ойлойм. Бул жакка барганда башка бет кап киет, тигил чөйрөгө барганда башка бет кап киет, эл алдында башка, үйүндө башка бет кап киет. Өтө көп да бет кабычы. Ушундай бир учкул сөздөрдөн бири бар экен. Люди так часто меняют маски, что забывают, где истинное лицо дейт. Аны мындай деп котордум. Эске алышпай чындык чыгаар кез барын, өзгөрүшөт капар калбай эч жагын, кыйналышат таппай жүзүн чыныгы, алмашкандар өтө тез-тез бет кабын. Эми турмушта ар кандай адамдар бар, туура. Адатта биз адамды жакшы анан жаман деп бөлүп коебуз го. Бул жакшы адам экен, жакшы киши экен, бул жаман киши экен деп бөлүп коебуз. Эми адамдын баары эле бирдей, мындай карап турсаң. Бирок жакшы менен жаманды бөлүш үчүн анын кандай биз жаман көргөн, жаман деген адамдын да кайсы бир деңгээлде жакшы сапаты бар. Ошону эске алышыбыз керек да. Ошону тапканга аракет кылыш керек деп ойлойм да. Ал эми биз жакшы деп мактап түм эле жерге сууга тийгизбеген адамдын да кайсы бир деңгээлде жаман сапаты бар. Биз аны көрбөйбүз. Бирок эмне үчүн жакшы адам жаман адам деп бөлүп коебуз? Анын жакшы жагына караганда жаман жагы көп болсо, жаман адамга кирип калат экен дагы. Жакшы жаман жагына караганда жакшы жагы көп болсо, ал жакшы адамга кирип калат экен да. Демек, биз ошонун негизинде бир кайсы бир жыйынтыкка келип, анан жаман адам, жакшы адам деп бөлүп коет экенбиз. Бирок мен айтайын дегеним, жанагы жаман деп эсептеген адамдын дагы бир жакшы жагын тапканга, анын бир ичинде, ар бир адамдын ичинде бир дүйнө жашайт да. Ошонун бир жакшы жагын тапканга бир аракеттебизди жакшыртышыбыз керек экен. Чоң рахмат. Мырза, сиз үчүн Сезим комузчулар ансамблинен жагымдуу чыгарма тартуулайбыз. Тыңдап коюңуз.
Кут мырза, бизге келип момоктуу ой, дымактуу пикирлериңиз менен бөлүшкөнүңүзгө ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиз ийгилик болсун. Коомдун өнүгүшү үчүн салттуу билимдердин салмактуу дөөлөттөрүбүздүн орду чоң экенин эскертүү менен ар бир жашоонун тармагында аны колдоно билүү зарыл экенин эскертүү менен бүгүнкү көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Келерки эфирден кезиккенче аман туруңуздар.